Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде студиябызда сонун бир шаңга бөлүнүп турган учуру, себеби дегенде азыр бир өзгөчө кызыктуу конок келди окшойт бизге. Ретронун атасы. Тааныштыра алам да кесиптеш. Маданияттын мыкты кызматкери, президенттин ардак грамотасынын ээси, ырчы, обончу, аткаруучу. Миллиондогон чыгармалардын аткаруучусу, жаратуучусу Ильяс Абдразаков конокто. Саламатсызбы. Мен сизди көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Рахмат. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Жакшы рахмат. Кутман таңыңыздар менен урматтуу жалпы көрүүчүлөр, кыргыз эли, амансыздарбы? Сиздер менен айдан аман жылдан эсен жолугуп отурабызга абдан кубанычтабыз. Эфир аркылуу болсо да. Баракелде. Сонун Ильяс мырза, орузу кармап атасызбы? Ооба. Оразаңыз кабыл болсун. Жакшы, чындыгында бүгүн сизде Рамазан айлары менен орозулар кабыл болсун. Рахмат билдиребиз. Студиябызда бүгүн сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз, чындыгында эле. Анан кызыктуу суроолор болот. Чектен ашмай суроолор болбойт. Сиз менен келгенде эле дароо бизлешип алды дейинде. Анан биринчи эле келгенде ырчыларда бул журналисттердин эң жаманы бул эмне жаңылык деген суроолор берген эң жаман журналисттер да. Анан ошол журналисттердин катарын толуктап мен дагы ошол суроону берейин деп атам. Эмне жаңылык болуп атат? Жакшы. Айлапа тынчпы, үйдөгүлөр тынчпы? Бул жакшы эле суроо го дейм. Эмне жаңылык деген. Эмне жаңылык? Сиз самооценкаңыздын үстүнөн иштешиңиз керек экен. Эмне жаңылык деген бул жакшы эле буюрса эме жаңылыктар аябай жакшы көп жаңылыктар бар. Чыгармачылыктар иштеп атабыз. Албетте, бүгүн да бир жаңылык менен келдим буюрса сиздер менен бөлүшөбүз буюрса мына. Дароо эле анда сыр сандыкты ачып туруп ошол бир жаңылыкты алып чыкпайлыбы, кандай дейсиздер анда? Макул. Кайсы жаңылык? Чу дегенде эле. Кайсы жаңылык? Бир жаңылык негизи көп. Негизи аябай көп. Айлапа тыгынч бар отурат. Үйдөгүлөр жакшы, коңшу колоңдор отурат дегендей. Анан жаңылык болсо эмне ырчылардан ыр сурайт болушуңуздар керек, клип сурайт болушуңуздар керек. Ошол эле албетте сөзсүз түрдө жаңы ырлар жазылып атат, иштелип атат дегендей. Ошол жаңылыктар ошол эле. Чыгармачылык жаатында кандай болуп атат? Деги эле эми чыгармачылык жаатында биз байкап жүрөбүз. Жаңы чыгармалар деги эле бир көрүнүп чыгып келатып туруп эле кайра кетип атат окшойт. Эртерээк ошо чыкпай турайын деп. Ал жаатында эмне деп жооп бересиз? Чыгармаларбы? Ооба. Эми чыгармалар деген бул ушундай нерсе экен. Жанагы бири жакшы көрүнөр экен дегендей. Жана ошол эме ошол эми баягы жакшылап элге тартуулаш керек, жеткизиш керек. Элбетте элдердин жүрөгүнөн түнөп тапса, ошол жакшы ырлардын катарына кошулат деп ойлойм. Жакшы. Демек ошол чыгармалардын үстүнөн эң сонун учурда иштеп аткан экенсиз азыр, чыгарчылар. Сонун. Дагы ошол чыгармалардын арасынан баягы биз той топурлардан көп көрүшүп атабыз, көп байкап атабыз. Региондордо көп чыгып атасыз. Жок деген ошол той жаатында сүйлөшөлүчү. Той жааты эмне болуп атат? Той жааты орозо маалында. Орозо учурунда, орозо маалында азыр той жааты баарыбыз деле токтоп турат болуш керек. Сен деле жок, башкаларында токтосо да ошо сизде токтобойт го дейм да. Той жааты. Орозодобу? Жок, орозодо азыр мына эмне болуп атат десем, азыр орозодо Ноорузга карата концерттер болот болушу мүмкүн. Ошолор болуп атат. Анан дагы эми тойлордо азыр баарыбыз эле кыргыздар негизи илгертен эле орозо кармап келген жалпы эле журтпуз. Ошондуктан бул жерде той өткөзгөн бир аз туура эмес болуп калат болуш керек. Ошондуктан орозо бүткөндөн кийин деле жетишебиз. Өзүңүз айтып кеткендей эле, эртең 21-март өлкөбүздө Ноорус майрамы белгиленет. Ушул күнгө пландарыңыз кандай? Өсө жактардан ырдайсыз? Ноорусдабы? Ноорузда эми кайсы жактарда ырдайбыз? Көп бир-эки жерде ырдаш керек болуп атат. Ошол азыр биринчи эле барып ырдайм азырчы. Азаматсанан убагында Ильяс Абдразаков дегенде мындай Кыргызстанда өзгөчө жаңылык болгон. Азыр Ильяс Абдразаков десе баары таанышат. Анан азырга чейин ошол нерсени сактап турасыз.
кантип деген суроо. Бул Ильяс Абдыразаков деппи? Ильяс Абдыразаков деген Бул эми паспортко жазылып калган деп эле. Чыгып анан унутуп калат эмеспи? Азан чакыр болуп коюлган атыбыз. Чакырылбайчы. Башка ат кое алайынбы десең. Тамаша албетте, жанагы сиз айтып атсаңыз керек, чыгармачылыкта өздөрүңүз жанагы Ильяс Абдыразаков аттуу деп таанымал болуп жүрөсүз дагы эле, деп. Эми биз кандай десек экен, билбейм эми жанагы ушу төрөлгөндөн эле музыка жаатында алектенип, ошонун артынан түшүп, ошо менен жашап аткандан кийин, жан дүйнөбүз дагы ошого айланып калгандан кийин сөзсүз түрдө жанагы жүрө берет экенсиң да, биз ушундай Ильяс Абдыразаков болуп, балким ушундай телеге чыккандан кийин ошентип кармалып калып атабыз же билбейм. Негизи ушул бир чыгармачылык киши болгондон кийин албетте сөзсүз түрдө бир жакшы жумуштарды калтырып кетсе, жакшы ырларды, чыгармаларды калтырып кетсе, азыр кармалып турмак турсун, кийин дагы кала тургандай болгонго аракет кылыш керек негизи деп ойлойм. Ильяс мырза, мен ойлоп атпмын эле азыр жеңеме рахмат айтып атпашыбыз керек деп. Себеби дегенде баягы айтып коет го. Чыгармачылыгымды колдоп, Ооба, ар бир ийгиликке жетишкен эркектин артында бир күчтүү аял заты болот дейт го. Кошуласызбы ушуга? Ал албетте сөзсүз түрдө. Ал бир мындай албетте. Жок, ойлонуп туруп айтканда негизи эле ошондой, негизи ар бир үй бүлөдө деле ошондой. Бирок негизи жанагы ар бир чыгармачылыкта эмес, любой жерде эле ошондой болуш керек деп ойлойм. Бир жумуш кылып атканда колдоп турган, бири-бириңди колдоп, коштоп неме кылып турган, бул албетте жакшы нерсе деп ойлойм. Биз билгенден ырда жазасыз, обондо жазасыз, э? Ооба. Ырчылар арасында азыр популярдуулукка ээ болгон кайсы ырлар сизге таандык? Ырчылардын арасында? Кайсы чыгарма, кайсы ырлар, ырчылар ырдап жүргөндөр сизге таандык? Билбейм, кайсы бирин ырдап жүрөт азыр? Көп эле. Көп, туурабы? Мен билишимче көп аябай. Өзгөчө популярдуу болгондорунан айта кетсеңиз. Дегеним азыркы ырчылар көп учурда өзүңөр издеп табасыңар болбойт десең. Мен агрессивный болуп атасыз. Жок, агрессивный эмес, жакшы, сонун маанайда наоборот. Не деп коет? Эми көп эле. Азыркы учурда барбы жокпу билбейм, бирок негизи жаңы чыгып атканчы, бирок эми жанагы угуп эле жүрөм, клиптерин көрүп жүрөм, радиолордон көрүп жүрөм, жанагы угуп жүрөм дегендей популярдуулардан көп эле негизи жанагы. Көп, Ооба, мен өзүмдүн чыгармачылыгыма караганда, жок, таарынбай эле койсун. Өзүмдүн чыгармачылыгыма караганда көбүрөөк ушул жанагы жакта дагы көп электенем, ошолчу. Обон жаратуу жагында, шөкөттөө жагында, ошол. Ошолор жазып жүрөсүз, обон жазып жүрөсүз. Азыркы учурда жаш ырчылар көбүрөөк кайсы жакка, кайсы жанрга басым жасап атышат? Менимче баары эле той тарапка болуп кетти окшойт. Мен билбейм, ар ким өзүнө жаккан ырдайт да негизичи. Ооба, ар ким өзүнө жаккан ырдайт. Тойский ырдагы, тойдун ырларын ырдагандар ал бардык эле ырчыларда деле болуш керек. Себеби деген азыр жакшылык болуп турган ар бир жерде жакшы, той топур болуп турган жакшы. Ошондуктан бул деле жанагы чыгармачылык бизде ар бирөөбүздүн программабызга кирип калды негизичи. Мурун концерттерге көп басым жасаш элек, ошондуктан азыр тойду дагы мындай өйдөңкү эмелерге чыгып калды десем болот. Анан сиздин ар бир ырыңыз казак тилинен которулуп, казак бир туугандарыбыз ар дайым ырдашып эле, ушул бир жаман мемге айланды эле кайсы бир жылдары. Ильяс өзү жазып ырдай электен мурда казактар чыгарып салат депчи. Азыркы учурда дагы ошол суроо талап өзүнүн ордундабы? Суроо талап азыр кандай айтсам экен? Азыр негизи ошо сиз азыркы эле айткандай той топурдун ырлары көп болуп атат окшойт. Мен билишимче Казакстанда деле ошондой болуп атат. Бирок ошол эле ышыктарда ошол ырларыбыз деле анча-мынча которулуп жүргөнүн угуп атабыз. Бирок жанагы азыр интернет мода болуп эме болуп кетпеди, аябай тарап кеткен учурга байланыштуу билбейм. Же болбосо
кандайдыр бир себептер мененби айтор өтө деле баягы чыгармачылык кичине кир жазсаң бат билинип калат, ошондуктан мындай которуулар бир аз азайды болуш керек негизи. Ошол. Түшүнүктүү. Анан мындай суроо болсунчу, негизи мурунку эфирлерде сиз менен сүйлөшүлгөндө буюрса жакын араларда концерт берем деген дагы аз маса сөздөр болгон. Быйыл мүмкүн планыңызда бар. Себеби дегенде сиздин капчыгыңызда жүздөгөн чыгармалар дегеле мындай жарылайын деп турган ырлар бар. Элдерге чыкканы бар, чыкпаганы бар, укканы бар, укпаганы бар. Анан мүмкүн концерт пландап жатасыз. Баягы жаштык кезиңизде эстеп, бир концерттерди берип, аншлактар менен менин кесиптешиме окшогон кыздар Ильяс деп кыйкырганда учурларды эле сагынып калсаңыз керек, Албетте ошол жанагы ар бир учур өзүнүн жанагысы менен кызык деп коет го, балалык кез өзүнүн бир ырахаты бар дегендей, ошол балалыктан өтүү анан чыгармачылыкка аттанган кезде эң биринчи жанагы мындай таттуу убактар болгон. Албетте ошондой күйөрмандар дагы абдан бир суктанып деп кыйкырганы бир өзгөчө болуп эле бир баягы биз ал нерселерди мурун илгери телевизордон жанагы эмелерден көрүп калчу элек да, жанагы за границанын ырчыларынан көрүп калчу элек. Анан бизде дагы ошондой болгонго, бизде дагы көрүүчүлөр ошондой көрөт экен деп абдан кубанганбыз. Андан бир эргүү пайда болгон көптөгөн жакшы чыгармалар арты менен жаралган. Ошол азыр эми мына интернет болуп калды, азыр лайкка иштей баштадык десең. Азыр лайк көп болсо анан деп эргүү пайда болуп баштады дегендей болуп калды. Окшойт эми бир аз жанагы заман деген бир жерде турбайт экен, баардыгы өзгөрүп өсүү менен өзгөрүү. Ошондуктан демек концерт планда барбы же жокпу? Сиз ошого ошого суроомду айландырып келе жооп бербей койдуңуз. Жок, айтайын деп келип аттым эле, анан повороттон неме болуп калды. Жанагы чыгармачылык эми концерт берейин деген ой бар сөзсүз түрдө. Ар бир эле ырчынын өзүнүн бир жанагы оюнда болгон биринчи көздөгөн максатындагы нерселер болуш керек. Менин дагы ошол эле катары менде дагы бар. Бирок жакшы чыгармалар менен бир жана элдердин жүрөгүндө түнөп таба турган бир жакшы хит чыгармаларды жаратып алып туруп анан концерт койсоң, бул өзүнчө жакшы болуш керек. Анан жөн эле концерт коюп же угармандар купулуна толбой, же өзүңүн купулуңа толбой калыштан албетте корком. Мындай караганда азыр мени көрүп турган ырчылар болсо, чыгармачылык жаатында жүргөн ырчылар болсо, кечирим сурайын, бирок ачык эле айтайын. Баягы 3-4 төр жаздырып алып эле эптеп, баягы хитке айландырып, концерт коюп кетип атышпайбы, бирок аларга караганда сиздин деңгээлиңиз бир топ өйдө турат. Салыштырбай эле коесуз. Эми салыштырбай койгондо бирок ачык эле сөз, бул өзүлөрү деле билишет да. Анан сиздин күйөрмандарыңыз өтө көп. Деги эле мындай суроо болсунчу, жеңил желпи эле суроо болсунчу. Концерт бере элеңиз канча жыл болду? Концерт бере элегиме 2014-15-жылы Бишкек шаарындагы Дубай спорт артка кое элегим ошончо болду. Анан мындай концерт коюп эле жүрөм негизи. Бирок масштабдуу чоң концерт кое элексиз. Мен билишим боюнча. Андай эл аябай суусап калган экен. Ошол нерсени мен туптур айтасыз кезде, ушуну жеткире албай атам. Элдин баары суусап калды сиздин чыгармаңызга деген сөз болуп атат бул жакта. Болду, суусап калса. Планды коюп, башташ керек экен, Сугарып келейин деген. Тамаша негизи жанагы албетте коюш керек, бирок жанагы эмнегедир чыгармачылыкка өтө көп басым жасалбай калды окшойт негизи. Анткени сиз деген популярдуулуктун бизге мисалы мындай эме кызык, азыр болсо жайлап өтө кызыктуу немесинен дагы бир аз эметип калдык да. Азыр бир мындай кичине мурункуга караганда, деңгээлге караганда эмки концерт койгонубуз андан жогору болуш керек деп ойлойм да. Просто мындай ылдыйраак болуп калган, бул төмөн болуп калган болбой калат. Ошондуктан баягы канчалык болсо дагы жаңылануу, жаңы бир мындай сонун бир концерттерди, сонун бир чыгармалар менен дегендей ой болуп эле ошого жеткизе албай эле бир жүрөм да. Негизичи мындай кесиптеш байкап атасызбы, эфир башталгандан баштап Ильяс мырза ордунан жылган жок. Мындай бир нерсени айта албай атат да, бир нерсени чыгара албай атат, жемак ошондой сезилип атат. Жырдагысы келип аткан окшойт. Жырдагыңыз келип атат.
Уйкум келип атат. Уйкум келип атат деп калдыңыз. Тамаша, жок. Ильяс Абдыразаковдун Иштик Жастықты айтам. беріп коесузбу? сиздин таңыңыз канчада башталат негизи Таңыбыз- күнүңүз? Мен таңым Таң атпай саат 12 эмес Ырчылардыкы элеги. түшүнүктүү да. мен таңым Түнү иштеп, я түнү иштеп, ооба түн иштеп биздин студияларда режимибиз жаздырып. азыр негизи эле ооз бекитип алгандан уктамай болуп атат. Азыр дагы уктап атсам эле чалдыңардар рас десең. Унуткан жокпузбу деп. Кайдан унутат дейсиң го? Ол анан кел. Ошол негизи бизги чыгармачылыкта чындап эле түнү менен эметпесең күндүзү баягы турмуштун ар жак бери жагы менен жүрө бересиң. Азыр чындыгында баягы орозо учурунда убакыт кенен болуп, аранжировкаларды жаздырганга, студияга көбүрөөк отурганга мүмкүнчүлүгүңүз көп болуп атса керек, э? Болуп атат. Бир күндө дебейинчи, негизи эле бир айда канча Жазылат дейсизби? ыр эмес, ыр деп Ооба. коелучу аранжировкасы менен. Мен суроом айтып. Баары эле бир да. Акыры келип ыр болот. Ильяс мырза. Көйүндесин да билдиресиз го сиз. Тиги Кубик байке менен эки колдоп жакшылап учурашкан окшойсуз, ассалам. Жогуп туруп. Жакшы. Канча чыгарма бир айда даярдайсыз? Болжолу менен. Чыгарма эми точно билбейм мен жанагы Болжолдуу түрдө. болжолдуу түрдөбү. Чынына келгенде жанагы бир кээде көп иштелип калат, кээде бат эле иштелип кете берет. Жанагы ар бир эмелерден дагы жараша да. Ар бир ырчынын өзүнүн эмелери болот. Же болбосо ыр жеңил болуп калат, бат жазылып кетет. Удачный издеп коет го биз. Анан ошол сыңарындай эле точный санын айта албайт экенмин, бирок негизи бир эки күндө мындай бир чыгарманын аранжировкасы жазылса, анан текстке берилет, текст даяр болуп келсе, анан ырчыга берилет, бир аз даярданып, ал мээге сиңирип, анан келгенден кийин ыр жазылып, ошентип акыры бир жуманын же болбосо бир 10 күндө бир ыр тегерек темесин чапчыйт да убакытын. Ошондо бир айда бир жакшы чыкса бир 3-4 ыр чыгат болуш керек. Болобу десең. Ал сиз бир Эми айда жатып алсаң чыкпай коет. Ооба. Ошондуктан аракетке жараша дейсизби? Ооба, аракетке жараша. Жакшы. Анан чыгармачылыкта да мен жогоруда кесиптешимде айтып өтпөдү, кайсыл ырчылардын ыры сизге таандык деп. Популярдуу ырчылардын арасынан сиздин ырыңызды ырдаган ырчылар жокпу? Популярдуу ырчылардан Аты баштуу, аты чыккан, бар негизи. кимдин ыры Популярдуу көп сизге эле. таандык? Мен Бирөөсү жок деген эсиңизде барбы? Келди сизге. Ооба. Ушул суроого так жооп алган жокпуз. Эми бул жерден мен азыр эстеген эле ушул эфирге барганда эле ушуларды эстетип калат экенмин, аны айта калам да. Жанагы биз менен чогуу чыккан ырчылардан, мен менен чогуу баягы бир муун болуп калган ырчылардан жанагы Султандын Балама дегендери жазылып калган, ошол менин калемиме таандык болуп. Аламга балам дегенчи. Ооба. Андан кийин жанагы Бактыгүл Бадиевада бир ыр бар, Жүрөк тагы деген ыр бар, баягы Сагынычтын ана Энекем деген ыр бар. Эми мындай эстеш керек да, негизи көп эле. Ушул чыгармалар сизге таандык. Ооба, оондору, аранжировкалары, ошо мага таандык, сөздөрүн анын өздөрү жаздырышкан. Баракелде. Анан жана Кайып булактагы мисалы биз бакытты издедик деп азыркы ырдап жүрүшөт го, жанагы Куба деген баларчы. Ооба. Анын ырдаганына анча канаттанган эмес окшойсуз деп койдуңуз. Анын ырдаганына канаттанган эмес окшойсуз. Жок, канаттанган. Канаты болуп калды. Тамаша. Сизге тиги Кубик байке тошту жөн эле саламдашып эле кеттиби? Ооба. Тамаша негизи тас эткен баары. Макул, көрүп аткан телегөрүүчүлөр таң калбасын, булар эмне болду таң атпай эле деп. Мындай же неме суроосун. Ильяс Абдыразаков ырчы болбосо ким болмок?
деген суроо сизге келсе керек, буга чейин. Канаттанган учмактын дейсең. Бул негизи суроо өтө мындай серьезный суроо болгон. Чынында оны ойлоп көрбөптүрмүн негизи. Эми азыр деле ойлонуп көрөм. Ар кандай Сөз эмне ойлоп? Мисалы, мага шопурлук жумуштар дагы жагат. Негизи ар бир эркекке эле жакса керек, ал водитель болгон, машина айдаган, кичинекей кезде машина ойноп чыгойгонбузга. Анан дагы эмне жумуштар жагат дейм. Жанагы эркекке таандык, бизге таандык, балдарга таандык жумуштардын баарын аткарып кете берем негизи эле. Ырчы болбосом, балким ошондой ага чейин деле ырчы боло электен мурун деле ошондой болуп жумуштарда жүргөм негизи. Түшө калып эле ырчы болуп кеткен эмесмин чынында. Ошол. Анан бирок көп айтышчы башка тармакка деп атендерлерчи. Кичинекейиңде мисалы сен жакшы окуп, мисалы бир чоң бир эмелерди көрөм, сен жакшы окуйсуң да деп айтышчы. Анан мен ошол жакшы окуганым менен бирок мектепте дагы жанагы билбейм, может ата-энебиз ушундай чыгармачылык кишилер болгондуктанбы, өтүп калганбы, жана кандан канга өтөт дейт го, ошентип атып анан ырчылык немеси дагы менден көп алыс кетпей эле ушул айланып тегеректей эле жүрөт. Ошол. Мектепте жакшы окуган экенсиз. Жакшы окуганда канча? 5ке 5 кошгон жок дейсиз. Жок, андай суроо деле эмес. Канча окучуңуз эле мектепте? Канча окучуңуз эле? Жакшы окуганда, жакшы окуганда Жакшы окуйт элем, 5ке окуйт элем. 4 же 5 5 менен окуйт элем постоянно. Же билбейм, биздин учурда мектеп жеңил болгонбу? Чын негизи жанагы чындап эле жакшы окуп келгем. Мен апам да музыка сабагынан берчи, балким ошондон мага музыка бирок ал мындай эле сабак болчу. Ал жерден баа албасаң деле 5 келет эле өзү деберсең. Бирок берки мектепте, берки сабактарда дагы калтырбай эле жакшы окучумун. Тарыхтан же болбосо математикадан бир-аз төрттөр аралашып кеткен, бирок ошондо дагы нормально. 5ке түзүп кишилер математика, химия, биология сабактарын анча окушпайт да, мен көп учурда байкап жүрөм, эмне себептен болушу мүмкүн. Билбейт экенмин, аны сизден сураш керек. Сиз жакынсызбы ушул сабактарга? Жок, мен негизи эле мектепте сабактарга жакын эмес болчумун. Ачык эле. Же сабактар мага жакын эмес болчу. Тура. Ильяс мырза, убагында хит болгон Азат чыгармаңыз, Жанымай чыгармаларын кайрадан аранжировкасын жаңалап ырдап чыгуу планыңызда барбы? Балким дагы бир жолу хит кылып саласыз. Негизи бул немеде көп ойлонуп көрдүм негизи. Жанагы кээ бирде жаңалап чыксаң башкар жазылбайбы деген суроолор келет экен. Анан жаңы тыр жазсаң мындай Азапка окшош же болбосо Жанымайга окшош сиз айтмакчы ушундай жазсаң болбойбу дешет экен, же болбосо бул жерден көп баягындай эме экен. Эми ар ким ар кандай ой менен карайт. Кабыл алуу сарагандай. Ошондуктан дем болушунча колдон келишинче ошо баардык суроо талаптарга жооп бергендей эле кылганга аракет кылып атам негизи. Менин оюмча теле тармагында иштегендер жакшы түшүнөт болуш керек. Ошол клипти убагында хит болгон сөзү сонун, обону сонун уккун келет, бирок көрсөтөйүн десең ошол эле качество, сапаты начарлап калган болот, талапка жооп бербей калат. Ошон үчүн аябай хит болгон чыгармаларды кайрадан дагы бир жолу өмүр берүү ашыкча болбосо кесиппиш. Ооба. Туура. Албетте. Бул нерсени ошол учурда YouTube-сутуптарыбыз деген мурун азыркы чындап эле мен кирип көрсөм бүт качестволору, сапаттары жоголуп калыптыр. Ошондуктан бул нерселерди ошол учурда сактап да койбоптурбуз. Балким Сүйүн Отукеевде оригиналды бар чыгаптыр, же ал дагы өчүрүп салды экен десең. Же негизи туура айтасыз. Эми жаңыласа жаңылап деле койсо болот сөзсүз түрдө. Жакшы идея, бирок эми баягы любой нерсенин биринчи чыкканына жеткизиш кыйын болуш керек деп дагы ойлонуп коем да кээдечи. Оригиналы баары бир жакшы. Кайра жаңылай бересиң, бирок ремикс катары болуп калышы мүмкүн, же болбосо бир оригиналындай окшотуш баары кыйын болуп калат да. Ошол боюнча калып калган деле жакшы, бирок кийин кааласак жасап деле ырдай берсек болот. Сон. Жакшы. Сон. Рахмат.
чыгармачылык жаатынан эле алыстабай эле болчу. Ушул жаатта эле биз сүйлөшө бергенибиз жакшы экен да. Жеке жашоо өтпөй эле болду. Кызыктуу болду экен. Чыгармачылык жаатында концерт тууралуу сүйлөштүк, обондоруңуз аркылуу студия тууралуу дагы сүйлөштүк. Сүйлөшпөгөн негиз калды. Ильяс Абдырзаковдун эл билбеген таланттары негизи эле көп болуш керек. Кыргызда баягы жигитке 70 ыраазы кылат дейт, бирок мен айтат элем, азыркы заманда жигиттерге 170 ыраазы кылат болуш керек, Сиздин бир талантыңызды билем. Аны эл деле билет болуш керек. Кудулдуктагы жагыңыз бар сиздин, Кудулдукпу? Ошо эмне эле билебиз дейм. Жок, кудулчулук деле затым жок. Эми кудулдар менен аралашып концерт коюп чыгып калганда кээде жугат экен да. Анан аны концерттин тиги көрүп отуруп анан жагып күлөсүң, анан кийин келип бирөөгө айтып бересиң. Ошентип анан негизи жашоодо күлө жүргөн да жакшы. Өтө баягы ден соолукка пайдалуу. Маанайды көтөрөт десең, кан тамырларды чыңгылат аябай. Ошондуктан мен билбейм ушундай. Жакшы эле негизи. Өзүм болгонум ушундай негизи бирок. Ошо. Кудулдук жагыңыз жакшы эле. Жок, кудулдук жагым жок негизи. Просто ушундай экен да десең. Мен сизден жооп алгыча кыйналып кетип атам. Жок, кудулдук жагым негизи жакшы деп айтып калышат деп алсаң. Негизи Эл тараза элсинчи деп. Эл тараза элсинчи, өздөрү айтсынчы деп элесең. Дагы эмне талантыңыз бар? Менде ырчысыз. Кудул экенсиз. Жок, кудул эмесмин мен. Кудул мен жөн эле жанагы жакшы айдайт экен. Машина айдайт экенсиз. Анан Балким кол өнөрчүлүк бир нерселер жасайсыз. Анчалык эмесмин десең. Жок, кол өнөрчүлүктү билбейм мен, жанагы азыр жасай элекмин, бирок аракет кылып көрсө жасаса болсо керек. Бирок мырзаларга тиешелүү бардык үй окаттарын жасаганды билесиз, чопоргонду билесизби? Чооргонду чынын айтайынбы, жок. Билбейсиз. Колорок мененчи? Колорок мененби? Оруп көргөн болсом керек мурун, бирок азыр эсимден чыгып атат, бирок оросок болот. Чоң орок менен жанагы чалгы менен орой албайт болчумун, балким ал кезде жаш болчумун, азыр орок алдым болуш керек, бир барып көрүш керек да. Болуп калды болуш керек азыр дейсизби? Андан бери Чалгы менен тең болуп, Жакшы. Мындай суроо болсун анда. Азыр министерство тарабынан фонограмма деген нерсени жоюп, сону бир деңгээлге чыгарышты да. Ошол жаатына сиздин да көз карашыңыз, өзүңүздүн көз карашыңыз бар болуш керек. Сөзсүз түрдө. Буга кандай карап атасыз? Негизи эле азыр биз концерттерге барганда спорт ордосунан ошол эле Тотол Сатылганов атындагы Тоо аянтынан мамлекеттик иш-чараларда фонограмма менен ырдоого толугу менен тыюу салынды. Тыюу салынышты. Бул нерсе сизди коркутпаарына мен ишенем. Ошентсе дагы ырчы катары оюңузду айтсаңыз. Бул нерсе боюнчабы? Бул нерсе боюнча жакшы эле, албетте сонун нерсе. Сен жанагы мен деле фонограмма дегенди көп колдонбойм. Негизи баягы клип тарткан учурларда эле мындай могу жерге бир бумбоксту коюп алып туруп анан оозуңду кыймылдатып клип тартпасаң эле, бирок концерттерге ал фонограмма радиолорго кетет. Анан концерттерде негизи барган жерде эле живой эле жандуу эле ырдап жүрөбүз негизи. Антпесең жана купулга толбойт да, негизичи бир постоянно ырдап жүргөнгө негизи мындай жандуу үн менен ырдаган бул аябай жакшы. Мен дагы угуп алып аябай сүйүнгөм, кубангам. Негизи сон мен дагы көп жерде ошол нерселерди айта албай келет элем. Мисалы мына азыр ушул нерселерге аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушундай көз караштар менен маданият жакты да ичинде байкаштырып коюшса, ушундай сон болуп атат да, негизичи байкаштырып атышат го, жандуу кылышып. Сон нерсе. Бул деген жанагы да. Биздин ырчыларга дагы мындай мүмкүнчүлүк да, өзүбүз мындай өзүнү өстүргөнгөчү. Фонограмма ырдап жүрөсөң, эмерээк болуп каласың бир азчы. Жалпоорок болуп каласың. Эмерээк болуп каласың да. Жиндирак болуп каласың десең. Ошол мындай коробканын ичинде түшүп калгандай болуп бересиң, бирок фонограмма ырдашпайт болуш керек, көбөлөр ырчылар билбейм. Анан
мен байкашымча. Ошол? Сон. Нормально айттым. Фонограмма негизи көп колдонулбайт. Өзү негизи эле ошол радио, телевидениеде да колдонуп келген негизи элечи. Мен билишимче ошол концерттер дайыма эле жандуу өтөт дейм. Жакшы. Сол улантыр эле же эфирибизде уланткыбыз келет а? Сизден уруксат алып калды. Ошондо быйылкы жылы сиз концерт бересиз. Ушул жылы. Так айтпай койдуңуз муну дагы. Концерт берип атам уже десең. Чындыгында Сөзсүз түрдө буйруса берейин деген ой бар. Эми жанагы заман тынч болуп эле аркы берки баягы ооруп коронавирус деген нерселер жок болуп эле ушундай тынч болуп турса негизи концерт койгонго кандай сон негизи жанагы Денис курсагы топ болсо дегендейчи. Аракетиңизди баштадыңыз. Аракетти баштадым буйруса. Анан эми бирок буйруса дейли баарын эртеңки жашоонун азырынча айтыш кыйын го негизи алдын ала. Негизи ушундай зам. Баштадым деп кое берели да концертти. Баштадым деп кое берели. Баштадык буйруса деп кое. Жакшы. Спорт бизде кыскача жарнамалык тынугу бар экен, ошол барып келелик. Көрүп келели. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Рахмат, карашылып билдирели. Убакыт учкан куш деп биз эртеден бери айтып атабыз. Чындыгында убактыбыз бир орунга турбайт экен. Жаз мырза, сиз менен баягы күлкү үстүндө маегибиз ушунчалык кызыктуу болгон үчүн убакыт батыл өтүп кетиптир. Карашылып билдиребиз. Бул жерде биз сизге эркин микрофон берели. Концертиңизге чыгарып кетиңиз элде. Сразу эле. Ооба, дароо эле. Сөзсүз түрдө буйруса чоң рахмат баары ушундай жакшы таңды кызыктуу бир эмеге атмосферага бөлөгөнсүздөргө да рахмат. Ар дайым ушундай элдин кызматында биздин ырларыбызды, биздин жаңылыктарыбызды жеткизип турган сиздер дагы бар болуңуздар. Эч убакта рахмат. Булдай болгонуңуздар өчпөсүн. Элибизге болсо эртеңки келе жаткан Ноорuz майрам менен, азыркы ороз айларыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Бардык жакшылыктар, аманчылыктар, токчулук, бейкутчулук ар дайым асманыбыз ачык болсун. Ошол мен сиздерге каларым, ар бир үйдө шам чырагыбыз өчпөсүн. Рашылып билдиребиз, сиздин дагы келе жаткан Ноорuz майрамыңыз менен куттуктайбыз. Сиз болсо көптөгөн хит чыгармаларды аткарып, бизге келе бериңиз, биз болсо сизди ар дайым кучак жайып тосуп алабыз дейли. Чоң рахмат. Азырынча сиз менен коштошпойсуз, алдыңкы мүнөттөрдө эксклюзив биздин сонун чыгармага билебиз. Жолу таң шоу программасында Ильяс Абдыразаковдон сонун чыгарма болмокчу. Андыктан бизден эч кайда алыстамай жок. Көзүңдө кусалып, күлкүңдү көрсөтчү сен жылмайып бир кубанып. Ак булут асманда албырып келчи жаным мага гүлдөй буралып. Көксөгөн ал сезим, үмүткө үмүт кошуп келет күндөр уланып. Козгобой жараны, жаркырап жылдыздардай өчпөс болуп алалы. Деген күндөрүм өзүңсүз өткөрдүм, өрттөнүп жан дүйнөмдө жалгыздыктан түндөрүм себелеп өткөндө